22 октябрь Борбор калаадагы үйлөргө жылуулук бериле турчу күн. Жылуулук менен бирге эле асманды кара булутка каптаган ыш дагы келет. Анын зыяндуулугу эч кимге сыр болбосо керек. Антсе дагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун изилдөөлөрүнүн негизинде анын ден соолукка тийгизген зыяндуулугу жана аз дагы болсо ыштан кантип коргонуу керектиги тууралуу айтып бермекчибиз. 2017 жылы түтүн соц тармактардагы эң негизги темалардын бирине айланган. 2018 жылдын ноябрь айы Кыргыз Гидромет абанын абалы нормадан ашпагандыгын билдирип, активисттерди жөн гана кырдаалды курчутуп жатышат деп билдирген. 2022 жылдын ноябрь айларында Бишкекте түтүндөн 112 адам каза болгондугун ЮНИСЕФ өзүнүн изилдөөлөрүндө билдирген. Бирок бул сандарды саламаттыкты сактоо министрлиги четке кагып, чындыкка дал келбестигин айткан. 2023 жыл элдик курултайда түтүн темасы биринчи жолу көтөрүлгөн. 2022 жылы 5 жашка чейинки балдардын 5 миллиондон ашык өлүмү катталган. Мунун 27% экологиялык факторлордун негизинде абанын булганышына байланыштуу каза болгон. Экинчи себеп бул өпкөдөгү инфекция. Абанын булганышы балдардын төрөлгөнүнө чейин эле зыян келтире аларын көргөзөт. Балдарда онкологиялык оорулар жана нерв системасынын өнүгүшүнүн бузулушу менен метаболизмдин көйгөйлөрү боюнча абанын булганышынын байланышы жөнүндө жаңы далилдер пайда болууда.